Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Рашид Бостонов. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Рашид мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн коомчулукта айтылып, жана бул мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп жаткан Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому. Ошол коом боюнча коомчулукка жетекчи катары өзүңүздүн жеке пикириңизди азын улак билдирип кетсеңиз. Мен 17-жылы май айынан баштап ошол жерде жетекчи болуп бүгүнгү чейин кызмат атанып келем. Мына кече 12 апрель күнү биздин жалпы акционердик чогулуш болду. Ал жерде директорлордун кеңешинин мүчөлөрүнө жалпы акционерлер шайлашты. Андан кийин бизди ошо директорлор кеңеши мени быйылгы жылга дагы бир жылга дагы шайландым. Мөөнөтү бир жыл, Мөөнөтү мыйзам боюнча мөөнөтү бир жыл. Ар жылда мына шайлап, мына 3-чү жылга азыр шайлашты. Эми ошол мен ал жерге башчы болуп баргандан бери жасаган иштерибиз, эми ал мурда телевидениеден бүткүл Кыргызстан эли келе, мисалы Кыргыз нефтегазынын баягы ишмердүүлүгү таанымал болуп калган. Биз баргандан кийин баардыгы коллектив менен жолугуп, сүйлөшүп, түз отуруп, баягы кеңешкенден кийин саясатты токтотуп, баардык жумуш менен алек бололук деп, ошо өндүрүш менен алек болдук. Мына өндүрүштө 2 жылдын ичинде, ошол 17-жылы ичинде эле мисалы бар жарым жылдык уже мөөнөт өтүп кеткен болчу. Жарым жылдан кийин жана аны пландарына 1 жылдык планды уже да ылдыйга түшүп кеткен да. Аны ушул май айынан баштап декабрь айынын ичиге чейин көтөрүп, ага чейинки ылдыйлаган экономикалык показательдерди да өстүрүп, өнүктүрүп, жылдын жыйынтыгы менен 103 000 тоннага нефть өндүрдүк. Мына быйыл 18-жылы болсо, былтыр 126 000 тонна нефть өндүрдүк. Экономикалык жана өндүрүштүк показатель аябай жакшы. Бул чектен жогору болобу, пландан жогору? Акыркы 10 жылдыкта 80 000 тоннаны бир жылына Кыргыз нефтегаз 80 000 тонна нефть өндүрүлүп келген. Эми азыр ал жерде газ дагы бар, эми основной показатель ошо мына нефтиге басым жасайбыз да. Ошо акыркы 10 жылдыкта 80 000 тоннанын тегерегинде өндүрүлүп келген. Ошондон мына 103 000 деген бул 23 000 тонна кошулду 17-жылы. 18-жылы дагы ага мына 23 000 дагы кошулду. Бул деген темп рост болуп келатат. Ошол эле кезде экономикалык жактан дагы мына пайдабыз 320 миллион 16-жылы болсо, 17-жылга ал 587 миллион болду. Мына азыр эмнеге 18-жылдын жыйынтыгы менен 933 миллион болду. Бул деген сөз баягы жылдан жылга өнүктүрүп атат. 2 жылдан, айныкса 2 жылдан аябай баягы жакшы өнүгүүнүн жолуна түштүк. Эми бул жерде айтып кетчү нерсе, бул тапкан кирешебиз бүгүнкү күндө баягы налог на прибыль деген аны төлөгөндөн кийин 844 миллион болуп калды. Эми бул долларга айлантырганда 12 миллион доллар болуп атат. 12 миллион доллар. Эми биз азыр дагы Кудай буйрса быйыл мына 19-жылдын жыйынтыгы менен да жакшы иштеп, дагы өстүрөбүз, экономикасына көтөрөбүз деп атабыз. 15 миллион, максимум 20 миллион тегеrini көтөрүшүбүз мүмкүн. Эми келечек жакшы ой да бул. Анан эми аны менен биз ошол эле Кочкор Ата, ошол эле Кыргыз нефтегазынын тегерегинде биз айлыктарыбызды көтөрүп, жакшы жашап келгенге шарт бар. Эми бул Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому Кыргызстандагы жалгыз бирден бир нефти жана газды өндүрүү боюнча бирден бир мекеме. Ошондуктан бул жердин астындагы Кыргызстандагы жердин астындагы кен байлык баардыгы мамлекеттики. Анан мамлекеттин атынан ошол бир гана ишкана бар, Кыргыз нефтегаз деп. Ошондуктан бул Кыргыз нефтегаз бир эле бир райондун, же бир областтын, же бир шаардын кызыкчылыгы эмес, весь Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштетишибиз керек деп мен көзүм жетти. Ошого инвестицияны биринчи максаты ошондон, экинчи максаты таможенный союз өткөнүбүздөн кийин жанагы биздин Жалал Абадда Кыргыз Петролиум компания деген нефтини кайра иштетип чыгаруучу заводубуз бар. Ал заводдон чыгарган продукция бүгүнкү күндө ал таможенный союздун стандартына туура келбейт. Евро
2 деген бір стандартқа тура келеді да. Таможенный союздың стандарты минимум К4, а так К5-ка тура келіш керек. Ал жерде іштеп отқан системаны өзі бүт барын баштан аяға чейин жаңылап чыгыш керек. Андай жаңылап алса, баягы таможенный союзга кирген өлкөлөрдүн ортосундагы келишимде 19-жылы август айынан баштап андай продукциялар таможенный союздун ичинде сатылбаш керек. Ошондуктан биздин Кыргыз Петролиум компаниядан чыккан продукция быйыл сатылбаш керек да. Эгерде аны азыр приоритети улантпаса. Ошондуктан аны дагы ага жана кайрадан иштетип системаны оңдош үчүн ал заводдун буга 100-дөн 120 миллион доллар деп баягы экономисттер айтышып атат. Эми биздин тапканыбыз 12 миллион болгон болсо, 1 жылдык тапкан пайдабыз. Бир эле заводдун өзүн баягы кайра иштетип, кайра куруп, ошо евро стандартка алып келиш үчүн аны тетиктерин алмаштырыш керек да. Алмаштырыш үчүн бул деген 10 жыл убакыт тарап калат. 10 жылда биз тапкан пайданы анан бир завод оңдойт экенбиз. Эми бизде андан башка дагы жумуштар бар да. Андан башка азыр өндүрүш, мына өндүрүш дегенибиз эмне? Бүгүнкү күндөгү биз иштетип аткан азыр месторождение, жердин астындагы месторождение. Малисай 4 деп койгон, Малисай 4 деп коебуз. Ал 48-жылы ачылган, изилденип. Бүгүнкү күндө бурголоо иштери 250-дин тегерегинде гана скважина калды. 250 бурголоо скважинасын бүгүн бир эле Кыргызнефтегаз эмес, жана Кытай инвестор компаниялар да казышып атат. Бул 1,5 жыл ашып кетсе 2 жылдын ичинде биз бургалап бүтөбүз. Бургалап бүткөндөн кийин бурголоо иштери токтойт. Жана бизде Кубр деген Кыргызское управление буровых работ деген ишканабыз бар. Ал союз кезинде 1300 адам иштеп турган бурголоо иштери менен. Ошол кезде 490 000 тонна жылына өндүрүлгөн, бир жылына. Бүгүн эми мына 126 000 деп атпайбызбы? Бул деген 4 эсе көп 3 эсе көп өндүрүлгөн да. Ошол бурголоо иштериге дагы азыр тезирээк акча каражатын таап, ошол жаңы месторождение аныктабасак, биздин 1,5-2 жылдын ичинде бизге ошол бир управлениябыз токтойт. Өндүрүү, казып алуу, изилдөө специалисттерибиз бар. Канча жылдан бери келеткан специалисттерибиз, алар эгер токтоп 1 жыл эгерде мындай бир токтоп калган болсок, бул өтө жаман нерсеси. Алар жумушсуз калат. Биринчиден, экинчиден алар баардыгы специалисттер эки жакка таркап кетет. Кийин андай специалисттерди кайра чогултуш өтө кыйын болот. Бул бир. Экинчиден, жанагы өндүрүлгөн нефтибизди ошол эле боюнча өндүрүп, ошол эле деңгээлде кармап туруш үчүн көбөйтө албайбыз. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, азыр газификация деп атабыз. Союздун учурунда 391 миллион куб газ өндүрүлгөн, ошо Кыргызнефть газ өндүргөн. Ошондо Жалал Абад, Ош, Баткен, ал кезде Баткен область болгон, Ош область болгон. Ош областына баардыгы ошол жерде потребить этип турган да, ошону сатып алып турган. Ошончо миллион куб газ. Эми ал кезде ишканалар, өндүрүштөр, завод, фабрикалар бар болчу да. Бүгүнкү андай потребность жок. Бирок элдин саны өсүп атат. Элди газ менен камсыз кылуу маселеси турат. Калктын саны өскөн сайын. Эми ошого биздин максат азыр жаңы месторождение, газовый месторождение ачышыбыз керек. Ага да акча керек. Жаңы жанагы нефтяной месторождение ачпасак жумуш токтойт. Ага акча керек. Жанагы техникалык паркыбыз бар, техникалар бар, спецтехникалар бар ал жерде. Алардын баардыгы алды 40 жыл, аркасы арты 20 жыл болгон. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен баягындай болуп келгенде ошол техникабыз дагы эскирген. Азыр ал техникалардын запчастары жана тетиктери дагы запастык бөлүктөрү өндүрүштөн чыгарылган да. Ал Россияда да жок, Кытайда да жок. Биз ошо эскилерди алып келип эптеп баягындай турабыз. На грани, чтобы этот распаде болуп турат да, мындай айтканда. Вот, ага ошентип отуруп бир 4 основной направление менен биз азыр акчага муктаж болуп, анан биз өкмөткө кайрылганбыз. Бизге инвестиция тартып бергиле, же болбосо бизге дайте разрешение, уруксат бергиле, биз кредит алып ошону менен иштейлик деген мааниде 17-жылдын декабрь айында кайрылганбыз. Декабрдын акырында премьер-министр барып, коллектив менен жолугуп, анан эгер мындай болгон болсо биз бул жерге
бир экономический жагыны жана стратегический партнерду карап табышыбыз керек. Бул мамлекеттик деңгээлде биз өзүбүз издейбиз, табабыз деп ошондон бери ушул келатат. Ошонун негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Өкмөттүн токтому менен жумуш топ иштеди. Анан ага ар кандай мамлекеттен инвесторлор чыкты. Анан жана жумуш топ карап эң жанагы пайдалуусу, эң стабилдүү иштеген, эң партнер жанагы эртең бизди таштап кетпеген, анан социальный пакеттерибизди караган деп ошо жумуш топ ушул ПАО Газпромдун дагы сунуш келип түшкөн. Биз ошо ПАО Газпромду ошону сунуштап өкмөткө сунушталган. Анан өкмөт өз ара сүйлөшүп, жана кече Россиянын президенти келгенде жанагы Газпром ПАО Газпромдун правлениянын башкармалык миллер келип кол коюшту. Анын баары өзүңөр көрдүңөр. Келишим түзүлдү да эми. Жок, бул карамаган өтмөдү же кандай? Жок, бул келишим деп азыр келишим түзүлдү дегенден бир аз эртерээк. Себеби бул уже ошол жумушту кандай алып барабыз, ушу келишимге чейин жумуштарды азыр жанагы меморандум деп коебузбу же болбосо ошо план работа кол коюлду. Бул дорожный карта деп коебуз бүгүнкүдө современный сөз менен айтканда. Так план работага кол койду. Ушундай кылып иштеп барабыз. Декабрдын айыга чейин жанагы межправ соглашение бар. Ошо межправ соглашениеге биз өзүбүздүн эмебизди, требованиябызды коебуз да, Кыргызстан. Алар өздөрүнүкү ошондо отуруп биздин кыргыз элиге, кыргыз мамлекетине ыңгайлуу шарт болсо, анан ошол кол коюлат да, анан бул уже өкмөткө берип, өкмөттөн ратификацияга жогорку кеңешке каралат. Жогорку кеңеште ал жерде урматтуу депутаттарыбыз баарын карап, тактап, ооба кыргыз мамлекетине ыңгайлуу болсо, экономически выгода болсо, анан ал ратификация кылат, же болбосо кылбайт. Ошол жерде ошондон кийин анан чечилди же чечилбеди деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө биз кичине коомчулукту коркутуп алдык. Анткени деген ар бир тонун белекке берилиши, же болбосо 1 метр жердин сатылышы, чек аранын ызычуулары менен бүгүнкү күндө коомчулук абдан жанакы сүткө оозу күйүп, айранды үйлөп ичкен сыяктуу болуп калды. Ошондуктан бул Кыргызнефтегаздын ушул Россия менен түзүлүп жаткан келишимине коомчулуктун бир аз пикири тескери болуп жатат. Анткени алардын айтымына караганда эмне үчүн биз өз алдыбызча иштеп кете албайбыз? Биз сөзсүз бирөөгө көз каранды болушубуз керек деген пикирлерин айтып атат. Эгерде ошол келишим жыйынтык аягына чыгып калса, биз анда Газпромго көз каранды болуп калабызбы же башкача бир жол менен өзүбүз да иштеп кетсек болобу? Эми азыр деле биз эчтеке кылбастан, азыр ошондой пайдага таап мен азыр мүмкүн болсо иштеп турсам, мен ушундан кем эмес жылыга пайда табышым мүмкүн, но бирок 2 жыл, 3 жыл, мүмкүн ашып барса 5 жылга. 5 жылга чейин азыр мисалы үчүн биздин мына азыр 22 жыл эле, мына быйылкы жыл дегеним 19 жылы биздин Жалал Абадтагы Кыргыз Петролиум эгерде чыгарган продукциясы стандартка туура келбегенде бул токтойт. Бул токтосо биз нефтини сатып калабыз. Нефтини сатып калса биз нефтини кимге сатабыз? Бүгүнкү күндө бизде мына Кыргызстандын түндүк жагында мына Жунда, Карабалта Жунда завод бар. Бул жерде токмокто заводдор бар. Бардыгы алардын продукциясы дагы евро стандартка жооп бербейт. Жана таможня союзу жооп бербейт. Алардыгы деле К3 ошондой эле. К4, К5 болбойт. Алар дагы заводуну башкадан оңдоп чыгыш керек да. Анан биз эгерде ошол заводубуз токтогондон кийин биз нефтини же Өзбекстанга же Казакстанга сатышка туура келет. Аларда кандай баа менен алат? Эми бул 94-95 жылы мен эсимде, мен деле ошо эле 85 жылдан бери ушул нефть тармагында иштеп келем. Ошондо мен Жалал Абад нефть базасында иштейт болчумун. Кыргызнефтегаз ал бул завод курулу элек болчу анда Жалал Абадтагы. Союз жаңыдан таркап бүткөндөн кийин жанагы Ферганадагы завод биздин нефтини алган эмес, Кыргызнефтегаз нефтисин алган эмес. Алганда ушундай условия койгон, жана 1 тонна нефтини переработка кылыш үчүн Ферганский завод переработка кылыш үчүн 70% за услуга алган. Эми 30%-нын түшкөн акчасы жанагы элдердин акчасыга, зарплатасыга жетпей калып, ошондо башталган жана бартер деп, жана акчасы жок, айлыгына чай берип, айлыгына жанагындай кийим-кече бир продукция берген, ошондо башталган. Ошол акыбалга бүгүн дагы түшүп калышыбыз мүмкүн деп биз эртерээк алдын ала айтып, ыйлактап атканыбыз ушундан болот. Анан кийин андан аларга выгодный болбой калып, анан бул Кыргызнефтегаздын ошол кездеги башчылары Казакстанга транспорт менен, автотранспорт менен ташып баштаган.
Алар дагы кыйналган. Эми ал жерге баргандан кийин өзүңөр билесиңер, жол алыс бут. Чимкентке чейин барган, Чимкент через Ташкент аркылуу барган. Бул деген где-то бир 600 километрдин ары берине жолдо кандай тоскоолдуктар болгон. Анан жанагы кыргызда айткандай, ээриден токуму кымбат болуп, нефтин ошондой акыбалга келген. Ошондо аябай бул Кыргыз нефтегаз кыйналган. Эми бүгүнкү күндө эгер биз азыр тез Жалал Абаддагы заводубузду жасап оңдобосок, стандарттап келбесек, дагы 1 жыл, 2 жылдан кийин ушул акыбалга түшөбүз. Аны мен азыр айтып коеюн, аны айтат. Мындан кийинди биз ошол Газпром менен эгерде келишим түзүп иш алып барсак, биз үчүн ошол эле бир жакшы натыйжа алып келет экен. Эми Газпромбу же болбосо бизге азыр инвестиция болсо, биз тез аранын ичинде биринчи заводду оңдошубуз керек. Биринчи өчүрүт. Экинчиден жанагы месторождениеге уже жаңы бурголоо иштерин жүргүзүп, жаңы жанагы нефтиси бар жерди табышыбыз керек. Чтобы жумушчуларыбыз бекер калбастан, жанагындай жана башында айтып кетпедимби? Эгер бурголоо иштери 2 жылдан бүткөн болсо, биздин Кубр деген организациябыз бош калат. Ал жерде кезинде 1300 эмгекчи эмгектеген. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө где-то 250-дөн 300ге жакын иштейт. Келечек жок болуп калат да Кыргыз нефтегаз үчүн. Бул жер азыр айтып атат, Кыргыз нефтегаз сатып берет экен деп. Жок, андай эмес. Кыргыз нефтегазды азыр инвестиция алып келиш керек. Кыргыз нефтегазды бирөө алып туруп Россияга же болбосо башка жактага алып кетип калбайт. Ошол жерде келип иштейт. Ооба. Эми ал жерде иштеген коллективибиз аябай алар дагы акылдуу, баарын көрүп байкап турат элибиз. Биз ушул көп мамлекеттерден баягы түшкөн тандоолордон кийин ошо ПАО Газпром болсо деп туруп, ошого болсо биз макулдугубузду беребиз деп туруп, өлкө башчысына, премьерге, жогорку кеңештин төрагасыга кат жазышкан. Өздөрү колдору менен кол коюп кат жазган. Ошо бизге Россияга болсо биз жакшы болот, биз макулбуз депчи. Себеби эмнеге? Себеби биз Россия менен итак канча жылдан бери бул иште алакабыз бар. Биздин 1 миллионго жакын адамыбыз бүгүнкү күндө иммиграция болуп ал жактан иштеп келип атат. Анан бул жерде алар Газпромго Россияга өтсө, бул россиялыктар келип бул жерге биздин айлыкка, биздеги айлык маянанын көлөмүнө алар алымсынбайт, ага келип иштешпейт. Ошондуктан өзүбүз иштейбиз деп булар ошого наанышып акылдуу атат. Эми ошону дагы баягы неме кыла албай муну сатып берет экен, мындай болот экен деген баягы нерсе бар. Туура эмес түшүнүктөрдү берип атат да. Бул любой инвестор келгенде өзүнүн пайдасы, зыяны жок келбейт. Мисалы үчүн мен ойлойм, азыр Россия бул жерге келгенде деле, например, ушул бизде мисалы үчүн азыр извлекаемый запас 7 миллиондун тегерегинде калды. Нефтинин запасы 7 миллиондун тегерегинде эле азыр. Россия кече бирөө айтып атты эле, биздин бүт Кыргыз нефтегаз боюнча болуп түзүлгөндөн бери 38 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин алган нефтибизди Россия 8 күндө алат экен деп. 8 күндө эле добывать этет экен ошонун көлөмүндө. Сөзүңүзгө чоң рахмат, Рашид мырза. Бул Кыргыз нефтегазынын көрсөткүчтөрү боюнча мурунку жылдарда абдан эле көп чоң ийгиликтер болуптур. Мындан ары да ушундай ийгиликтерди каалайбыз. Мүмкүн бүгүн сиз жогоруда күйүп бышып айтып жаткан көйгөйлүү маселе бир жакшы жол менен чечилип калар. Мындан аркы ишиңизге да ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз нефтегаз акционердик ачык коомунун башкармалыгынын башчысы Рашид Бостонов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.